Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Бүгүн биз мына элчиликтин алдында турабыз. Азыркы учурда консулдук бөлүмдүн жумушу боюнча булар кандай иштеп атат, кандай жумуш алып барып атат, мекендештерди кандай кабыл алып атат, ошо боюнча бүгүнкү тасмабыз болмок болчу. Азыр консулдук бөлүмдө кире беришине ремонт болуп аткандыктан элчилик жагынан азыр киргизип атат. Азыр ушул жакка киребиз. Мына азыр көрүп аткандай бул жерде эч кандай очередь жок. Кызматкерлер иштеп атат. Бүт мекендештер ичине кабыл алып, ошол жерде отурушат. Азыр ичине кирип нерселер көрүшкөнчө. Азыр биздин кыргыз мекендештерди элчилик атайын ушундай шачор жасап туруп, мында отургучтарды коюп туруп, ушул жерге прием кылып атат. Бияктан ары консулдук бөлүмгө талон менен кирет дагы, ошол жерден андан кийин ар бир мекендештер кайрылуусу боюнча кызматтарын ошол жерден изгеп берип атат. Азыр айтор көрсөтө кетчү жер. Бул жерде болсо консулдук бөлүмдүн эң негизги кире бериши, ошо негизги кире беришинде бул жерде азыр реконструкция болуп атат. Бул жерде ремонт кылып туруп, жанагы заманбап стилиндеги жаңы технология менен тилкемени кошот дагы. Ошол жерде кичинекей построение болот. Бул кийинчерээкте ошол жерде ремонт болуп аткан себептен азыр бул жактан элдерди киргизип туруп, анан кийин бияктан дальше кабыл алып атат. Биз менен мына Аким байке, консулдук бөлүмүнүн кызматкери. Аким байке кыскача консулдук бөлүмүнүн жумуштары боюнча ичине кирип кандай жумуш болуп атат, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер. Мына өзүңүздөр азыр байкагандай бизде өзгөрүүлөр болуп атат. Мына бул жерде көбүрөөк кишини кабыл алганга, көбүрөөк окошкаларды ачканга бул жерде азыр иш-чара жүрүп атат. Бул эми убактылуу чара, ошон үчүн биз азыр мажбур болуп атабыз. Мына бул жерде көлөккө коюлуп, палатка тизилген. Ошо элдерди мурдагыдай эле талондуу система, ошо талон менен эле келип кирип атышат. Ал эми паспортко тапшыргандар мурдагы электрондук очередь кайрадан эле иштеп жатат. Тилекке каршы кишинин паспорт алуучулардын каалоочулардын саны көп болгонуна байланыштуу биз мына живой очередь катардагы талон менен алып атабыз. Ошо күнүгө паспортко 150-160 киши кабыл алып атат. Күн сайын. Андан башка дагы консулдук кызматтардын баардыгы ошол. Бүгүн выходной, күнгө карабастан консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп аткар, Ооба. Бүгүн өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда өкмөттүн чечими менен дүйшөмбү, анан дүйшөмбү күнү эс алыш күнү болуп жарыяланган. Ал эми ишемби күнү жумуш күнү болуп. Ага карабастан ушу элдердин саны көп болгонуна байланыштуу бүгүн дагы кишилер кабыл алып атабыз. İçinde konsoluk bölümünün jumuşu көрүп коелу. Азыр жүрүңүз. Bizde mına bu 1-2-3 окошкаларда бул мекенге кайтуу көлүгү берилген чоң жарандарга да документтерин жоготуп алып үйгө кетем деген жарандар. Ошондой эле мына Кыргызстанда төрөлгөн же Россияда төрөлгөн биздин ымыркайларга, жаш балдарга бул жерде мекенге кайтуу көлүктөр берилген. Ал эми бул жерде мына карасаңыздар болот, табло турат бизде. Бул жерде ошол очередь менен талон берилген ар бир жарандын колуна. Ошол жерде чакырат, чакырган менен ошо терезеге кирип кызматты алып ошол жерден чыгып кетет. Мына төлөй турган биздин аппараттар бул жерде. Багында экөөбүз сиз менен сөз кылдык эле.
көчөдөн эч кандай бирөөнүн жалдабастан мына ушул жерге төлөнөт да акча. Ушул жерге төлөнөт. Башка кишилердин колуна акча берип жүрбөңүз. Аким айке бир суроо, эгерде региондордон келип калсачы, допустим, талонду алганга жетишпей калды. Алар кандай? Региондордо келгенсе, буларга артыкчылык бар. Бирок ал кишилер ошо региондон келген тастыкташ керек. Колунда билети болсо, мисалы үчүн мен Казандан келдим, мына учуп келдим, самолеттун билетин көрсөтсө, сөзсүз түрдө ушу артыкчылык менен ал кишилерди кабыл алабыз албетте. Демек, бияқта азыр СВР боюнча эки бөлмө иштеп атат. СВР боюнча. Андан тышкары бул бөлмөлөр эмне Анан бул жерде мына 4-окошкада ушул жаңы төрөлүү балдарга пин номер берүү боюнча адис турат. Ал эми бизде мына 5-6, 7, 8 дережелерде паспортко кабыл алып атат. Бул жана жаңы паспорт, жаңы паспортко тапшыруу. Жаш балдарга дагы, чоң кишилерге дагы ID паспорт жана загран паспорт. Ал эми бул жерде бизде юридикалык бөлүм бар, ал жерде юристтер ошол жадамдардын көбөйлөрү боюнча кабыл алынат. Ошол жакка юристтер жүрүш. Анжелика барат. Сакалдар уят бар, сейит бар. Бул жерде бизде юристтер отурат, ошол жадамдардын баягы айлык маянасын ала албай калгандарга, же болбосо жаш балдарга кандайдыр бир документтер керек болсо, ошо боюнча мына же бир кылмыш иштери козголуп калса, ушунун баарына биздин мына адистер бул жерде. Ошо канча юрист адистер бар? Бизде бул жерде 3 киши кабыл алып атат. Сиз биздин көрүүчүлөргө бир сыйра комментарий берип койсоңор, эмне иш кылып атасыңар? Көбүнчө биздин жарандар эмне менен кайрылып атат? Кандай проблема болуп атат? Кандай чечип атасыңар? Саламатсыңарбы? Мекендештер, бул консулдук бөлүмгө основной, билесиңер, документ иштери менен келишет, паспортко тапшырышат, мекенге кайтып кетүү күбөлүктөрүн жасатышат, справкаларды жасатышат, баягы роддомго башка жака азыр бүгүнкү күндө мына 10 окошко иштеп атат. Дополнительно биз посольстводон келип жардам берип атабыз, биз посольстводго, биз экономический отделден консулдук бөлүмгө. Основной эң көп азыр баягы Кыргызстандын жарандык паспорту менен баягы загран паспорт даяр болгон үчүн паспортко тапшыргандардын саны аябай көп. Ошон үчүн живой очередь кылып атат, себеби дегенде успевать этпей атат. Баардык окошко иштеп атат. Да, көрүп атасыңар, бир да иштебеген окошко жок. Еще дополнительно курулуш бүтүп атат, 20 окошко курулган атат. Кудай буйруса. Мына биздин элчибиз Гүлнара Клара Саматтын тапшырмасы менен бүгүн Кыргызстанда майрамдык күн, дем алыш күн. Но Россиядагы мекендештер үчүн биз кабыл алуу күнү кылып эртең менен толук күн иштеп атабыз. Анан мекендештерден суранып кетели, себеби өздөрү эртең менен келишип кагазга түзүп, тизме түзүшөт. Ошо тизмеде ким не вопрос боюнча жазылган болсо бөлүштүрүп беребиз биз. Талондорду беребиз, талондор менен кирет. Еще дагы запаска 5-6 адамды алып келатабыз. Кокс эртерээк бүтүп калса, консулдар с удовольствием кайра кабыл алып, ушу бүтүрүп берип атат. Алыс жактан келгендерге чрезвычайный 1000 километрден, 1,5 километрден келгендерди элде суранып киргизип атабыз. Элдин өзүнө коюп атабыз. Мына Волгограддан келиптир, Ростовдон, Воронежден келиптир деп, мына азыр бир кишини орус кишини көрүштү, Воронежден келген кишини сурандык аксакал киши, ветерандар, Афган согушунун катышчылары, Баткен согушунун катышчылары, жаш балалуулар, боюндагыларды без очередь киргизип атабыз. Жакшы. Эл өзү тизме түзүп ошол нерседе. Анан эми ар бир кылган иште мүмкүн кемчиликтер, может түшүнбөстүктөр болушу ыктымал. Анан бай ушак болуп аткан жерди мен ал же начар дейм, ошол иштеп аткан жерде иш болуп аткан үчүн ушак бар да. Анан эл көпчүлүк, элге Кудай буйруса выходной күндөрдө иштеп, элдин көйгөйүн чечип берели деп мына консулдар иштеп атат, юристтер иштеп атат. Биз ошол боюнча атайын таптап. Элчиликтин кызматкерлери жардамга келип атат. Тынымы жок элдин кызматын кылып атабыз. Элдер бизге жакшы сөзүн айтып кетсе биз ыраазыбыз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Касы, СПР боюнча да бир-эки суроо. Рабочий процесс? Да, рабочий процессти көрсөтүп койгон. Бул жерде бизде ушу СПР тапшырган бөлүм,
Венера айым биздин сөздөр боюнча кичинекей наристелерге складышты бересиз. Канча мүнөт алып атат эгер бир мекендешти обработка кылыш үчүн? Эми балага жараша бир балага 5 мүнөттөн 10 мүнөт документтер көп болот. Ар кимдики ар кандай. Мисалы ата-энесинин паспорту керек болот, кедейлердики андан тышкары чет өлкөлүк жаран болсо согласие. Документтин эмесине карата да. Сиз документтин алып келгенин төлөмгө жараша. Сиз наристенин атасы окшойсуз, ошо канча убакыт алды? Канчадан баштап очередте турасыз? Бул жерде кандай документтерди алып келдиңиз? Тезелеп болуп атабы же очеред алыс болуп атабы? Ич алдым документтерди, кандай эмне документ керек экенин билип алдым. Эртең келдим, табан алдым. Очередим келди. Баары жакшы эле. Бул вкладышты канча саатта жасап беришти? Же канча мүнөттө? Мен очередим киргенден баштап, 15 мүнөт. 15 мүнөттө уже вкладышты колдонсоңуз. Кудай буйрса эртең наристени очуп кетесиз. Всё, ийгилик ишиңизге рахмат. Так, Айкын байка, бир сире тааныштык. Юристтер иштеп атыр, СВР боюнча иштеп атыр. Көбүнчө мекендештерибизде ошо паспортко тапшыргандар экен. Бүгүн дем алыш күнүнө карабастан иштеп атышат. Карабастан иштеп атышат. Ишинерге ийгилик, дагы көрөрмандарга кошумча сөз барбы? Кошумча сөз ушул паспортко тапшырам деген жарандарга кайрадан эскертип кетем. Бизде жанагы Россия Федерациясынын президентинин указы бар 364-чү. Ошонун негизинде 30 сентябрга чейин амнистия жарыяланган. Эч кимди депортация кылбайт, эч кимди мажбурлоо менен Кыргызстандан чыгарбайт. Эгер мыйзамсыз калып калган болсо кандайдыр бир айып пулдар төлөнүшү мүмкүн, бирок ушул 30 сентябрга чейин бардыгы документтерин эркке келтириш керек. Анан жана паспортко кадимкидей электрондук очеред иштеп атат мурдагы эле. МСК паспорт KG mail.ru деген. Ошол жака кайрылып эле эртең менен келип ора болбостон ошол электрондук запись менен келип эле паспорт тапшырса болот. Электрондук запись болсо биз болсо ошо видеонун астына ссылкага жазып коебуз сөзсүз. Анда ишиңизге ийгилик, Майка. Эл үчүн кызмат кыла бергиле. Сиздерге рахмат. Анда эмесе мекендештерде көрүшкөнчө сак саламат болуңуз. Привет, друзья! Меня зовут Кельдибек, я являюсь координатором молодежного крыла Совета кыргызской диаспоры. Сегодня вот приехали мы в посольство Киргизии, в консульский отдел. Давайте зададим несколько вопросов, какие наши соотечественники, по каким вопросам пришли сюда. Итак, меня Кельдибек зовут, Баки вас как зовут? Керемет. Керемет, да? Керемет Баки, вот, вы по какому вопросу вот сегодня пришли? Вопрос пришли решить то, что жена хотела узнать, получить справку, то, что у нее родители, разные фамилии. Вот в этом плане попросили справку. А справка для чего нужна вообще? Справка, по личным делам, получается. По личным делам в Кыргызстане, да, как я понимаю? Да. Хорошо, а консульский отдел именно обслуживает этот момент, делает справочку, да? Конечно. Хорошо, что после обеда приняли, более, оперативно, я так думаю. Консультацию объяснил, все направил к юристам. Так как у нас идет строительство, вот сегодня у нас оказывается вход со стороны посольства, вот оказывается вот такой шатер устроили, чтобы была тень, была прохлада. Вот вы с ребенком подошли, сколько вы сидите и сколько у вас? Вы уже справку получили или еще сидите? Нет, еще ждем. Там минут 20 еще прошло. Я думаю, это будет ненадолго, я так думаю. Хорошо, что шатер поставили, чтобы людям в жару не стоять, конечно. Есть хотя бы какие-то условия, да, как я условия понимаю? какие-то, да, детям там. Каждый с детьми приходит, некому оставить, наверное. Таким образом, все. Я думаю, будет оперативно, если там будет все будут терпеть. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Итак, давайте. Саламатсыз бе жеке, кандайсыз, жакшысызбы? Менин атым Келдибек, атыңыз ким болот? Мафтуна. Мафтуна эже, сиз кандай суроо менен келдиңиз бүгүн? Мен ушу паспортумду суроо түгөн, ошону чогулган келдим. Итак, загранпаспортуңуздун суроого түгөнгөн, түшүнүгүм боюнча. Жаңы паспорт алыш керекпи же узартыш керекпи? Жок, жаңы алыш керек. Жаңы паспорт алыш керек. Узартылды эле 1-сентябрга чейин. Узартылган, Итак, канча болду келгениңизге? Канча саат болду? Эртең 8. Эртең саат 8де келдиңизби? Очередиңиз жаңы келдиби бияка? Саат 3 болуп тур азыр. А эмнеге андай болуп атат? Неге? Адамдын көптүгүнө жараша, Сиз күйөөсү болосуз, Атыңыз ким болот? Сардарбек болот. Сардарбек байке, ассаламу алейкум. Ошо адамдын көптүгүнүн эсебинен анан ички элден дагы балалуулар көп келип атат. Өтө көп вопростор менен аралгандай да. Ошолордун
Без учет, естественно, кое бересиң да адам. Ошонун келечеги менен бияка аркага жылып атат учетто. Түшүндүм. Кандай документтер керек экен жаңы паспорт алыш үчүн? Жаңы паспорт үчүн жеңилдик көп нерсе болуп тур. Сүрөт, анан ЗАГСтин немеси, копиясы, анан паспорттун копиясы. Болду, башка эчтеке керек. Ошолорду алып кирип эле тапшырасыз. Жаңы сүрөткө түшөсүз. Анан качан даяр болот дейт? Анан даяр болсо өздөрүбүз через почту аркылуу 45 күндүн ичинде айтышат, Жаңы паспорт берет биометрический, загран. Биометрический, ID-карттагы и загран. Икон тең берет сразу. Сразу. Чо, анда чоң рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, саламаттарыңыздар. Так. О. На, кичинекей балдар без очереди киргизет экен. Так, салам алейкум. Кандайсыздар байке? Менин атым Келдибек. Атыңыз ким болот? Самат. Самат байке, сиз кандай суроо менен келдиз буяка? Биз келинчегим документин жоготуп алган, ошону. Кайсы документтерин жоготуп алды? Загран полный документин. Восстановление кылыш керек, Восстановление кылыш керек, либо Кыргызстанга жиберишим керек да. Ага, эмне керек экен, биякта эмне алыш керек экен? Биз отделенияга барсак, ал жак бул жака жиберип атат. Өзүңөрдүн посольствоңарга баргыла, ошол жактан эме кылып берет деп. Кайсы отделение по месту проживания барсыздарбы отделение? МВДга, Заявление жазсаңыздарбы бул жерде паспорт? Болбой коюшту алар. 3-4 жыл кайталап айтсак да болбой койду. Өзүңөрдүн отделениеңерге баргыла, посольствоңарга. Ошол жерден кайрылсаңар, алар өздөрү. Хорошо. Биз сиз бияка келдиңиз эми, сизге эмне дешип атат биякта? Кандай документтер керек экен? Киргизелек азыр. Пока киргизелек, очередиңиз келет, кызым экөө келет. Хорошо. Келинчегиз келсе, очередиңиз келсе, анан киресиздер, Всё, анда чоң рахмат. Всё. Итак, анда консульский отделдун ичине кирип көрөйлү. Консульский отделдун ичиндеги биздин жарандар кандай суроо менен отурушат, канча күтүп отурушат, канча убакыт өттү, ошону сурап көрөйлү. Жүрүңүздөр. Тиги биринчи окошканы билип көрөйлү. Ассаламу алейкум байке, сиз кандай суроо менен келдиңиз? Атыңыз ким болот? Атым Азизбек. Меники Келдибек болот. Азизбек байке, кайсы окошкадасыз сиз бүгүн? Абайлаңыз. Так, 3-нчү окошко келдим. 3-нчү окошко. 3-нчү окошко СФРда. Ооба. СФР. Кимге алыш керек СФРди сизге? Уулум быйыл ушул жылы июль айында турган болчу. Жакында Кыргызстанга жүрөтөйүн деп атам, Кудай буйрса. Ошон үчүн вкладыш алыш керек болуп атат. Вкладыш бул временный паспорт экен. Ошол очередь күтүп турам. Канча убакыт болот ушунун баардыгы? Мен эртең менен саат 8ден өтүп келген, 9га чейин. Ошондон мен жанагы живой запись деп коет. Ооба. Катардагы очередти алгам. Эме берди, жана электрондуу очередтин талонун. Андан кийин бир 2-3 сааттан кийин очередке келип киргенден кийин анан талон берди. Талон боюнча күтүп турам. Талон боюнча күтүп турасыз, Кандай документтер керек экен СФРди алыш үчүн? СФРди алыш үчүн ата-энесинин паспорту керек экен. Баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүү керек экен. Сүрөт керек экенби? Сүрөт 3-4 сүрөт керек болот. Аны 3/4 алып келсе болот экен бияка, Бияка не обязательно бала келиш. Жок, ата-энеси, атасы алып келсе болот экен. Всё анда, чоң рахмат, ишиңиздерди бүтүрүп алыңыздар, ийгилик. Кыргызстанга салам. Итак, биз тети юристтерге барып көрсөк жакшы болот эле. Так. Саламатсызбы эжеке? Менин атым Келдибек, сиздин атыңыз ким болот? Замира. Сиз кандай суроо менен келдиңиз эжеке? Балага вкладыш жасатайын. Вкладыш жасатканга, Канча убакыт болду? Кыйналып элеби? Бардык условиялар барбы? Эми жарым сааттай болду. Келгенизге жарым саат болду, Жарым сааттын ичинде сиздин балаңыз менен без очереди киргизди, Без очередь кирдим, бирок бияка пока без очередь болбой атат. Ичинде без очередь жок. Бирок сыртындагылар кой берди. Ооба. Жакшы. Балаңызга ушунда балаңызды обязательно алып келиш керек экенби өзүңүз менен вкладыш алыш үчүн? Ооба, сүрөткө тартыш керек. Сүрөткө тартыш керек экенби? Кичинекей баланын сүрөтүн алып келсе болот дешет атат. Алып келсе деле болот болуш керек, бирок азыр биякта эми бияктан тартып атат дегенден бияктан эле түшүрөйүн деген. Просто ошо ата-энеси кыйналбасын деп баланы үйгө таштап, 3/4 сүрөтүн алып келип, документтерди алып келип, өздөрү эле алып кетсе болот деген бар да. Макул эмкиде. Всё, анда ишиңизге келип, ишиңизди бүтүрүп алыңыз, Саламатсызбы? Ассаламу алейкум байке, менин атым Келдибек, сиздин атыңыз ким болот? Урмат. Урмат байке, сиз кандай суроо менен келдиңиз? Кладышпы сизге да? Жок, меники паспорт алмаштыруу боюнча. Срогу бүттү, ID карт. Итак, июнда бүтүптүр, Ооба. Сентябрга узарттыңыз беле? Сентябрга чейин узартканбыз, андан сырткары дагы жаңы паспорт алууга тапшырганбыз. 45 күн мурун тапшырганбыз. Азыр алганга келдик. 45 күн мурун тапшыргансыз, документтерди алып келип, сизге письмо келди, даярдап. Сиз ошо письмо менен келип азыр алып кетесиз, буюрса. Ушунда справка берген, ошондо справканы да ала келдик.
ошол справка менен эски паспортты берет экенбиз, жаңы паспорт алып кетет экенбиз. Сиз ушундай ID карта алып атасыз азыр? А загранпаспортуңуз барбы? Жок, загранпаспорт, ID карт менен эле келдиңиз. ID карт менен келдиңиз, ID карты продление алып атасыз. Анда все. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да.